Кутман күнүңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди жана Түстүү Тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды сулуулук жана ден соолукка арнайбыз. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Нуржамал Н сулуулук формуласы долбоорунда сиздерге сулуулук сырлары, косметология технологиялары жөнүндө айтып берет. Ал эми кийинки видеодо Москва шаарында иштеген косметологдор жөнүндө. Бүгүн мен инъекциялык косметология тууралуу сөз кылгым келет. Албетте, бул тема өтө назик, бирок көп адамдарды кызыктырат. Бул чыгарылыш Москва шаарындагы болгон акыркы интервью тууралуу болот. Кардар косметолог айымга кайрылган учурда эмне тууралуу билиши керек экени жөнүндө. Аял заты кылымдар бою өзүнүн келбетине санаркап, үй шартындагы же косметологдун жардамы менен кам көрүп келет. Албетте, ал өзүнүн тандоосунан. Бирок ар бир косметологиялык процедураларды тажрыйбалуу, адис жүргүзүшү абзел. Бүгүн бул тууралуу кеңинен кеп кылмакчыбыз. Дерматокосметология тармагындагы эки кесипкөй адис менен жолугуша алдым. Биринчи айымыбыз Москва шаарынын косметологу. Ошондой эле Бишкектеги дерматовенерология кафедрасынын башчысы болгон айым менен кезигип маектештим. Алар кесиптеринин сырлары менен бөлүшүп, косметологду туура тандоо жана саламаттыкка зыян келтирбөө жагын айтып беришти. Бул эки айым чыныгы өз ишинин кесипкөй адистери. Сапат жана коопсуздук жагынан өзгөчө көңүл буруп келишет. Косметологиялык клиниканын же кабинеттин тандоодогу көптөгөн сырларды ачып беришти. Кесиптик клиниканы тандоо оңойго турган маселе эмес. Бүгүн өз ишин мыкты билген Аэстетика аттуу клиниканын башкы врачы дерматокосметолог Айсулуу Токаева менен маектеше алдык. Бул айым берген кеңештерге өзгөчө көңүл буруңуздарды сунуштайт элем. Процедураны баштоого даярдык көрүп жаткан учурда косметолог өзүн кандай алып жүргөндүгүн, анын ишине түздөн түз болгон мамилесин байкап койсо болот. Тийиштүү дары-дармектерди сактоо же керектүү куралдарды тазалап ишке даярдоо анча маанилүү эмес деп эч ойлобоңуздар. Мындан силердин келбет жана саламаттыгыңыздар көз каранды. Эң биринчиден, сиздер клиникага кирген учурда эмнеге өзгөчө көңүл бурушуңуздардан баштайлы. Соответственно, что должно быть? Кардарда эмнеси болушу абзел? Биринчи, медициналык борбордон акы төлөнүүчү кызматты көрүү тууралуу келишим. Экинчи, кардарга процедура баштоодон мурда алгач дарыгердин кабыл алуусунда болуу. Медайым болсо дарыгер көрсөтмө берген соң гана процедураларды жасай алат. Башкача айтканда, кардар түз медайымга бара албайт. Үчүнчү, дарыгер тарабынан алгачкы кеңеш берилген соң план түзүлөт. Процедурага ден соолугу жагынан карама-каршылыгы жок экендигин тастыктагандан кийин кардардын колунда ИДС, башкача айтканда маалымат алып өз ыктыяры менен макулдугун берген келишим берилет. Анда эки тараптуу кол коюлат жана эки үлгүсү болот. Бири кардардын картасы тиркелсе, экинчиси колуна берилет. Эки үлгү тең бирдей окшош болот. Эгерде документти жоготуп алсаңар, бизге ар убак кайрылып көчүрмөсүн алсаңыздар болот деп кардарларга эскертип турабыз. Ар бир документ тыкааттык менен сакталып турат. Эгерде ал жоголсо, чоң өлчөмдөгү айып каралат. Айсулуунун айтымында, чыныгы кесипкөй косметолог кардардын саламаттыгы жана процедурага карама-каршылык көрсөтүүчү жагдай тууралуу кенен маалымат алышы керек. Это не просто время, где... Дарыгер менен кардардын ортосундагы жөнөкөй, күнүмдүк маек болбошу керек. Дарыгер организмдин абалын толугу түшүнүшү керек. Мисалы, сиз мага теринин сапатын жакшыртуу, биоревитализация маселеси менен кайрылдыңыз дейли. Алгач, мен сиздин саламаттыгыңызды билишим керек. Көрүүңүз кандай, гайморит илдети менен жабыркабайсызбы, кулак-мурун органдарыңыздын, калкан бездердин абалы кандай, гормондор, УЗИ жыйынтыктарын, жүрөктүн иштешин, өнөкөт оорулары тууралуу маалымат алуу, гастрит, цистит жана башка оорулар болушу мүмкүн. Мисалы, эгерде кулак-мурун органдарынын оорулары менен жабыркаса, биоревитализация процедурасын жасоо менен күчөтүп алышым
толук ыктымал. Кыскасы, мунун бардыгы өтө маанилүү. Эриндерин жасоого келген кардардын ревматизм оорусу тууралуу сөзсүз маалымат керек. Бар же жоктугун, гиалурон кычкылтеги сарпталабы билишибиз керек. Анамнезди толугу менен чогулткандан кийин кардар ал жыйынтыктын топтомуна макулдугун тастыктап, көрсөтүлгөндүн бардыгы туура деп кол коет. Мен ал документке таянып, кардарга тийиштүү процедураны тандап жасай баштайм жана сиздин талабыңызга жооп бергиде жыйынтыкка келүү үчүн ылайыктуу дары-дармекти колдоном. верные показания. Биз бул биздин микробубуз. Кийинки видеодо биз эмнеден турабыз деген суроого атайын даярдалган илимий теория жана ойлор менен бөлүшөбүз. Ар бир адам өзүн кайталангыс жана көз карандысыз деп эсептейт. Бирок ал эч качан жалгыз эмес. Денебизде миллиондогон микроскопиялык жандыктар жашайт. Ошондуктан эки адам окшош болбойт. Ар бир организмде ар кандай микробтор жамааты жашайт. Ар бир тиш бул атайын турак жай аймагы. Ал эми ичегилерибиз өз ара аракеттенүүчү микробтордун ири метрополиси. Ичегибизде жыш көчөлөр тынымсыз азыктанып турат жана ар бир микроб өз иши менен алек болот. Мисалга, целлюлоза-литикалык бактерияларды алалы. Алардын милдети жашылчаларды түзүүчү углеводдорду жана клетчатканы майдалоо. Андан кийин бул жөнөкөй шекерлер респираторлорду бойлой өтүшөт. Бул микроб тобу жөнөкөй шекерлерди кармап, күйгүзөт. Тамак аш сиңирип жатканда, ал шекерлерден энергия чыгарган ферменттерге жетет. Аларды калдык катары чыгарган алкоголь жана суутек газы сыяктуу химиялык заттарга айландырат. Андан тышкары ичегибиздеги центрофтор фермент таштандыларын ыргытып жанбагат. Бул процесстин ар бир баскычында энергия бөлүнүп чыгат. Жана бул энергия тамак сиңирүү трактынын клеткалары тарабынан сиңип кетет. Микроб топтор ар бирибиздин ичибизде ар башкача болушат. Ар бир адамдын ичегисинде микробтордун уникалдуу жамааты бар. Алар тамакты ар кандай жолдор менен иштетишет. Биздин ичегилерибизде кандай микробтор жашаарын эмне аныктайт? Биздин генетика жана өмүр бою жолуккан микробтор. Алардын экосистемаларына таасирин тийгизиши мүмкүн. Ичкен тамагыбыз ичегибизде кандай микробтордун жашашына да таасирин тийгизет. Алма сыяктуу татаал молекулалардан турган тамак аштын талкалоо үчүн көптөгөн ар кандай микробтордун жумушчулары талап кылынат. Бирок мисалы, жөнөкөй молекулалардан турган момпосуйду жесек, бул жумушчулардын айрымдарын жумушсуз калтырат. Алар топтон чыгып, кайра кайтып келишпейт. Ичеги карында ар кандай типтеги жумушчулар аз болгондо, алар жумушту толугу менен көтөрө алышпайт. Өзгөчө, диабет же ичегилердин өнөкөт сезгениши сыяктуу оорулардан жапа чеккен адамдарда. Эреже катары ичегиде микробтордун кичинекей түрү бар. Биз микроб коомчулугубузду кантип башкарууну жакшы түшүнбөйбүз. Бирок жашоо мүнөзүнүн өзгөрүшү, мисалы ар кандай татаал өсүмдүктөрдүн тамак аштарын ичүү биздин ичегибиздеги жана бүт денебиздеги микробдук экосистемаларды калыбына келтирүүгө жардам берет. Ошентип, биздин денебизде миллиондогон ар кандай микробтор жашайт. Микробтордун бири-бири менен жана денебиз менен өз ара аракеттенүүсү жөнүндө барган сайын изилдөөчүлөр көбүрөөк билип, убакыт өткөн сайын биздин инсандыгыбызды калыптандырган, ден соолугубузга жана жыргалчылыгыбызга таасир эткен бул татаал, көрүнбөгөн дүйнөнү кантип өркүндөтө аларыбызды түшүнүп келе жатабыз. Дүйнөдө ар кандай адамдар бар. Баарыбыз келбетибиз, улутубуз, терибиздин түсү менен, тилибиз менен, фигурабыз менен айырмаланып турабыз. Бул ар бирибиздин өзгөчөлүгүбүз. Ал эми кийинки видеодо body positive деген термин жөнүндө айтып беребиз. Бир адамдын салмагы 300дөн жогору болсо деп ойлойм. Мүмкүн 14дөн, билбейм. Ашыкча салмагыңыз бар болсо, албетте ден соолугуңуз чың эмес. Нормалдуу болушу мүмкүн. Билбейм. Body positive деген эмне? Body positive кыймылы бул бардык фигуралар жакшы деген ой. Телевизорлор жана кинофильмдер жакшы фигура кандай болот деп көргөзөт. Оюңузга кандай жылдыздар келет? Менин оюмча, Дженнифер Лоуренстин фигурасы идеалдуу.
Мага Дженнифер Энистандын фигурасы жагат. Ал жакшы формада. Джессика Альба. Менин оюмча анын фигурасы абдан сонун. Бул аялдардын айткандарынан жакшы фигуралар жөнүндө эмнени билсек болот? Жакшы фигуралар арык болот. Арык фигурада эч кандай жаман нерсе жок. Бирок боди-позитив кыймылы ар кандай фигураларды элге позитивдүү кылып көрсөтүүнү каалайт. Семиз денелерди, кызыктай денелерди, түстүү денелерди маалымат каражаттарында көргүбүз келет. Салттуу түрдө жакшы фигура болуп кабыл алынгандарды дени сак фигура деп көбүнчө ойлорун билдиришет экен. Эгер кимдир бирөөдө ашыкча салмак болсо, анда бул ден соолукка туура келбейт жана жалпысынан адамдар ашыкча салмактан улам каза болору далилденген. Бирок бир адам башка адамды карап туруп эле анын ден соолугу жөнүндө кандай биле алат? Боди-позитив кыймылы ар бир адамдын өзүн өзү сүйүүгө татыктуу сезишин каалайт. Бирөөнү карап туруп анын генетикалык курамын, үй бүлөлүк тарыхын билбей туруп ден соолугун аныктай албайсың. Мисалы мен ден соолугумду чындоо үчүн көп нерселерди жасайм. Мен үчүн кийимдин өлчөмү маанилүү эмес. Боди-позитив кыймылы ар бир адамга тиешелүү экендигине карабастан, кандай гана дене түзүлүшкө ээ болбосоңуз, көптөгөн физикалык активисттер төмөнкүдөй суроо беришет. Биз бирөөнү семиз деп айта алабызбы? Менин оюмча ал көбүнчө жаман мааниге. Адамдар чоң фигуралар жөнүндө ар дайым жаман сөздөрдү айтышат. Менин оюмча бул адатта терс деп эсептелет. Терс кабыл алынат болуш керек. Анча оң эмес болсо керек. Боди-позитив активисттери алардын арасында чоң дене түзүлүшкө ээ болгондор семиз жана чоң деген сөздөрдү сыпаттоочу катары колдонушат. Кимдир бирөө бойлуу же кичинекей болгондо эле бул кемсинтүү эмес. Бул мүнөздө. Денеңиз телевизордон көргөзгөндө арык болобу? Же сүйүктүү семиз блогериңиздикиндей болобу? Же орточо болобу? Сиз сүйүүгө татыктуусуз. Балким плюс өлчөм менен адамдарды көбүрөөк көрсөм жакшы болот. Менин боюм узун, ошондуктан мен узунураак адамдарды көбүрөөк көрсөм жакшы болмок. Бул менин көңүлүмдү көтөрмөк. Менимче бардык эле денелер. Менин оюмча аялдар кандайдыр бир өзгөчө түрүн жактырбаш керек. Менимче бардык эле денелер. Кайсынысы идеалдуу экендиги жөнүндө эч нерсе айта албайм. Менимче бардыгы сулуу болушат. Сиз өзүңүздү сулуу сезүүгө татыктуусуз. Эшли Грэхэм plus size модели. Ал арык эместигине карабастан дүйнөдөгү популярдуу жана баалуу модельдердин бири. Кийинки видеодо ал өзүнүн тарыхы, комплекстери жана ийгиликке жетишүү жөнүндө айтып берет. Сиз кайраттуусуз, сиз акылдуусуз жана сулуу айымсыз. Сиздей башка эч ким жок. Анткени сиз уникалдуусуз. Өзүмдүн ким экенимди, жеңген жана жетишкен нерселеримди эсиме алып, өзүмдүн баалуулугумду өзүмө эскертем. 13 жашымда мен ири моделдик агентствосы менен иштей баштап, укмуштай жарнамалык компанияларды жасап дүйнөнү кыдырдым. Орто мектепти 17 жашымда аяктадым. Өз мекенимде Небраска шаарында мени семиз сулуу деп аташкан. Менде өзүмө өзүм ишенүү менен көйгөйлөр бар болгон. Көзгөгө каранганда өзүмө жакшы эмесмин. Ошол учурда менде бир агент бар эле. Менин алдымда ал акчаны бурмалап, арыктасаң бир аз көбүрөөк акча табасың, бирок сен эч качан журналга чыкпайсың деп айтчу. Мага өзүмдү кабыл алуу кыйын болду. Анткени коом бизге өзүнүн сулуулук стандарттарын таңуулайт. Жашоомдун өтө оор мезгилинде өзүмө башкача көз караш менен карашым керек экендигин түшүнүп, өзүмдү кабыл алдым. Акыркы 15 жылдын ичинде мен эч кандай кемчиликсиз фигура жок экендигин түшүндүм. Мен сиз сыяктуу эле уникалдуумун. Мен эч качан коом каалагандай боло албастыгымды билгенде эркин болуп калдым. Басканда силкинген целлюлитимди, бүктөмдөрүмдү жана сандарымды жакшы көрөм. Өзүмдү сулуу деп эсептейм. Адамдар сизге жок деп айтууга жол бербеңиз.
Мен көп нерсеге жетиштим жана дагы жетишем. Сиз башкаларга үлгү болгула. Башкаларга ордуңузду тарттыра албай, жол бербегиле. Чыныгы болгула. Өзүңүз менен өзүңүз болгула. Сиздер жакшы нерселердин баарына татыктуусуз. Эшли Грэхэмден дем алдыңыз деп үмүттөнөм. Ал эми кийинки видеодо позитивдүү ыр коюп беребиз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? It just ain't the same, always in change. New days are strange, is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young. So ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. Where's the love, y'all? Come on, I don't know. Where's the truth, y'all? Come on, I don't know. Where's the love, y'all? People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach and what you turn the other cheek. Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria, infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas, yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself, Where is the love? Where is the love? Where is the love? Father, 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 help us, send some guidance from above. These people got me questioning, where is the love? sing with me, y'all. One world, we only got one world, that's all we got. One world, and something's wrong with it, something's wrong with it, something's wrong with the world, yeah. We only got one world, that's all we got. One world. Ушул көңүлдүү нотада биздин түстүү тасма берүүбүз аяктады. Бүгүнкү чыгарылышыбызды сулуулук жана ден соолук темасына арнадык.
Ал эми сиздерге ар дайым жакшы маанай, ден соолук жана өзүңүзгө болгон сүйүүнү каалайбыз. Сиздер менен мен Айжамал Амангелди болдум. Түстүү тасма берүүсү.